Коммунизм колкосу Матендин тырмагына илинбей жакшы өтүп кетиптир. Болот Исаев деген уюштургуч жигити бар эле. Текшерүү келатканын укканда эле 50-60 окуучунун колуна чырак кармата салып талаага тизе койгон экен. Дароо Матендин мактоосуна илинди. Пограничниктин башкармасы барса үйүндө коңурук тартып уктап жаткан экен дейт. Түнү менен тургузуп, машинасына салып алып, ат башынын кысыл көпүрөсүнө чейин алып келип көпүрөгө келгенде түш машинеден деп караңгыда ээн талаага таштап салып андан ары айдап кетиптир. Эртеси тизип алып сарыйып калп, Асаналиев шыпыр деп мени эсик өнүмдөн калгыс кылып ийледи. Жумплан. Кайсы бир жылы Нарын облусу боюнча жүндүн план аткарылбай калды. Матен шашылыш чогулуш өткөрүп, жерден чуксаңар да табасыңар деп колхоз совхоздун майдасынан чоңуна чейинки жетекчилеринин ар бирине 5 килден жүн салды. Күзүндө каяктагы жүн, койдун баары бак кыркылган. Ошондо баягы моңолдорду кыйнаса коломтодон күкүрт табат болуп, жуурканыңарды сөккүлө деген киши болбосо деле аялдарыбыздын жүндүү жууркандарын өзүбүз сөктүрүп, жүнүн сабатып, үлпүлдөтүп кайрабаштан тыттырып, 2 килден 3 килден жүн алып барып төккөн күнүбүз болгон. Эми кайра Молдобайдын аңгемелерине келели. Болбогон жерден менин да макталганым эсимде деп Жунусов Молдобай аңгеменин кезегин андан ары улады. Анда мен универмактын табаребети болуп иштейм. 20 кишиге башчы кылып туруп коммунизм колхозуна чөп чабыкка айдап жиберди. Дыйкын айылынын жанындагы састын чөбүн чабууга бөлүндүк. Айлана тегерегибиздин баары эле былкылдаган сас. Кудайжалга ортосунда бир кургак жер бар экен. Жолду ката ойлонуп баратам. Эпте беле чоңдор оңой менен келе албаган жерге чатырларыбызды тигип алсак деп. Анан дал ошол аралчадагы кургакты таап алып сүйүнүп, чатырларыбызды жайнатып тигип салдык. Ошондо көрбөдүмбү эл дегенди. Тургула иштейлик деген кишини 7 жыл могусундай көрүп, азыраак иштеп көбүрөөк эс алалы деген кишини аябай жакшы көрөрүн. Кыйратып деле чөп чаппайбыз. Биз турган жер Бишкек Торугарт жолунун жээгинде болгондуктан аркы терк өткөн чоңдор токтойт деле кол булгап чакыртып алат. Састы аттап буттап жөнөп каласың. Жолга аз калганда лотоктон аттап өтчү аттамак бар. Лотоктун түбүндө чий өсүп турат. Ошол чийди басып туруп секирсең, лотоктон өтүп кетесиң. Антпей секирсең сууга түшүп каласың. Башкармабыз Исаев ошол чий менен секирип өтүп келип, эмне иштебей эле чардап жатасыңар деп тилдеди эле. Арабызда Осмонов Мукаш деген тапан экономист кишибиз бар эле. Бүгүн биз менен сазда бир күн түнөп чыксаңыз, эртең сиз тушинтип чардап каласыз, Медетбек Исаевич деди. Колхоз байкуш ызык тамагыңар мына деп бир иригин, каймак майын, кесме сесмесин баарын алып келип берген. Планыбыз 20 тонна чөп жыйноо. Балейниби, аны деле жыйнабайбыз. Кетээрде кайра чарбанын жетекчилерине жалынып жалбарып жатып, 20 тонна чөп жыйнады деген справка жаздыртып алып тапшырабыз. Бир күнү бизден тушкан дебит келип токтоп, ичинен Медетбек Исаев менен райкомдун 3-чү секретары кымбат Рыскелдиева түшүп эле бир көздөй басты. Сыягы башкармабыз секретарга лотоктон кандай секирип өтүштү түшүндүрүп жатты окшойт. Кыймыл аракеттеринин баары бизге даана көрүнүп турат. Кантсе секретарь деп сыйладыбы ким билет. Биринчи болуп Рыскелдиева секирип секирери менен эле каналдагы сууга түшүп шөлбүрөп тура калды. Бизге анан балекеттин келеби, кайра эле бирин-бири колдон тартып, жетелешип машинага түштү да жөнөп кетишти. Кийин тилдин баарын мен уктум. Көрсө биздин арабыздагы жигиттердин бири чийдин түбүн басканда эле сууга түшкүдөй кылып көөлөп салган экен. Аңгыч эле күн жаап калды. 7 күн тынбай жаады. Эл бош жата берип, карта ойной берип тажады. Боштуктан тажаганда мээ да иштебей калат экен. Мен Турнабай ала баргам. Уборщица аял бар эле, ошол аял самовар коюп, Турнабай салып, ат башы жакты карап олтурган бир маалда эле машина келатат, чоңдордук окшойт деп калды. Күн ачылайын деген менен дагы эле жаан себелеп жаап турган болчу. 7-8 күндөн бери жатасыңар. Жата берип колу бутуңар деле карышып калды. Жүргүлө биртке сыртка чыгып дене боюбузду жасып келели деп какшап атып араң дегенде сыртка алып чыгып, колдоруна чалгы карматып чатырдан 10-20 метрдей ар бастырдым. Кудай бетин салбасын, ошондо тушубуздагы жолдон 3-4 машина чубаган бойдон жогору өтүп кетти. Чын эле чоңдордук экен. Узап кетери менен кишилерим кайрадан чатырларга кирип кетишти. Мен эми тиги чоңдор кайрылды өтөөрдө көздөрүнө бир көрүнүп коюш керек деп ойлоп атам. Баягы уборщицаны Турнабай салдыртып койдум. Келатат деди. Кайра чубап чыгып чалгыларды колго алып чөп чабыныш болуп туруп калдык.
Ошол күнү кечинде бүйрө болуп, Потребсоюздун кишилери жаан жаап турганына карабай чөп жаап жатышты. Калган мекемелерден баргандардын баары чейинге кирип кеткендей жок. Потребсоюздан үлгү алгыла деп айтты. Балдар силерге рахмат деп башкармабыз эртеси жер жемиштин баарын көтөрүнүп алып келип кетти. Агесте ушул өңдү показуха дегендер да аябай көп болор эле. Дарбыз. Азыр ойлосоң элге андай шартты Матендин убагындагыдай эч бир бийлик түзө алган эмес экен. Показуха болгон менен ак кар көк мус басып, бороону бостоп суугу 50 градуска жетип, 7-8 ай бою кыш басып жаткан Аксайдын ар бир коктуголотуна чейин малчылар үчүн там ташым мончоосу менен салып берди го Совет өкмөтү. Ал эми райондун ички кыштоолорундагы мал сарайлардын баарына свет койдуртуп, ар бир сарайдын өз-өзүнчө трансформаторлору болор эле. Герой чабаныбыз Орозакун Мамбетакуновдун кашары койтуй турган сарай эмес эле, аялдар төрөй турган больница болуп калган. Жаңы туулган козулардын боорун кактап, күнү түнү үстүлөрүндө килейген лампочкалар күйүп турчу. Бир күнү ушул 20-кылымда чабандардын аялдарынын тезек терип жүргөн уят, душман уксаш шылдың Аксайдагы малчыларга газ баллон жеткирилсин деп Матен айтты деп келишти. Кудай бетин салбасын, ошондон тартып жайлоодогу ар бир чабандын боз үйүнө чейин газ баллон жеткирчү болдук. Бара-бара чабандардын аялдары бизге индийский чай керек, импортный сапожка керек, японский жоолук керек деп талап кыла баштады. Колдон келишинче анысын да, мунусун да аткарып жүрдүк. Алыскы кыштоолорго дарбыз жеткирилсин, малчылардын балдары жашылча жемиш жебейт деген эмне деп Матен айтты деп кийин Кытайга сатып жиберген. Эсели ат жолдон башка жол түшө элек үзөңгү кууштагы жайлоого машина жол салдырганычы. Эсимде 3-4 зилге 3-4 тонна дарбыз жүктөп, жарылып калбасын деп ар бирин тооктун тукумун орогонсуп саман короп чулгап алып, ошол жактагы жайлоолорго дарбыз ташыганыбыз. Жолду ката өңкүлдөп жүрүп олтуруп, эптеп 1 тоннасын аман соо жеткирчүбүз. Кызыкты андан кийин көрүп ал. Айлан айын кымыз менен дарбыз аралашканда иштен ит жүгүргөнүн айтпа. Жөн эле жүгүрсө жыргабайсыңбы? Бооруңду тыткылап, капталыңды койгулап, чымын куюн түшүп арык терик чуркап, чыга турган тешик издеп, тешик таппаганда турган олтурган жерден шаркырап кетет экен. Экинчи дарбыз алып баргыс болуп, азабын тарткан күндөр болгон. Палоодон башканы жей турган эмес. Алаш албыртмал. Койтуу төнөктүгү күчүнө кирип турган кез. Матен Сыдыков жанына Кочкор райкомунун биринчи секретары Корчубек Акназаровду алып, аларды райондун жоонтоп активи коштоп, чарбаларды кыдырып жүрүп, коммунизм колхозунун жаш башкармасы Эсенбек Мусаев күтүп турган сарайга келип түшөт. Матен Сыдыкович сарайга кирип, төлдөп жаткан койлорду көрүп баратып, эмне үчүн козулардын алды кургак эмес? Дары-дармек кана, эмнеге кошумча тоюп бербей жатасыңар деп күпүлдөп, чабандын келмеси оосуна түшүп башкармасын жалт-жалт карайт. Ошондо Эсенбек Мусаев: "Урматтуу Матен Сыдыкович, уруксат болсо жаңы туулган козулардын жашоосу менен сизди тааныштыра кетейин. Мынакей комбикорму, мынакей тууралган чөбү, жеми, суусу. Жада калса мына бул момпо суюнан бери бар." Ошо кезде составында эзилгенче майдаланган чөпкө башка дагы бир нерселер кошулуп жасалган гранулду чабандар козунун момпо суyu деп коюшчу. Такыр айла кетти Матен Сыдыкович. Бу шүмшүктөргө эми палоо эле басып бербесек, башка эмне жасап берерибизди да билбей калдык деди. Мындай жоопту күтпөгөн чоңдор күлөлү деп Матенден коркуп, айлалары кетип буюга түшкөндө Матен Сыдыков Акназаровду бир карап, Эсенбек Мусаевди каарлуу көзү менен бир каарып алып, машинасына олтуруп, нарынды көздөй жол тарткан дешет деп Молдобай аңгемесин аяктады. Биз эс тартканын нарынга сыланып, сыйпанып, эч кимге жаман көрүнбөй, жүрө-жүрө жүгөнү катылып, бара-бара басмайылы бошоп, ким келбесин, кандай машаяк келбесин акырындап жергиликтүү шылуундардын жетегинде калганын өзү да билбей, анан сен мага тийбе, мен сага тийбе менен иштеген түр көргөзүп, сүйлөгөн сүр көргөзүп, келгени да, кеткени да сезилбей, кийин кээде эстелип, кээде эстелбей, аты жытын мезгил өчүрүп кала берген далай чоңдорду көрдүк. Бирок Матеналарга окшоп ыкшыбастан чагылгандай жаны өттү. Балким бирөөлөр мени менен ал деген тоталитардык системанын кишиси болгон, демократиялык принциптерди жек көргөн деп талашаар. Мен аларга Матен деген чарбаны чачкан эмес,
Bütün nerselerdi büldürgön emes. Talalap basıp жүрgön emes, tartipti süygön. Matendin bir atı tartip bolgon dep aytar elem. Kadimki Ormon Xandın tüs tukumu bolgon narındın bir da çoğun buçkağına teňebegen redaktorym Düşenbay Musaýew Bekirinen Maten Sıdıkıpty urmattap, Maten Sıdıkıptyn aldan gyý ötpey syýlap turgany da Bekirinen bolbogon çygar. Maten hazır jok. Biroq oşol dogurda Matendin kol aldynda jügürüp iştep, albarda 4 büktölüp, toonu tomkorup jatkansyp küpüldöp, al jokda jylma kay gelinderdi maşinalaryna salyp alyp, sıkadan istep kalsa rayonda kıdırıp ketken dep koygula dep, tüşköjük kirip ketip, biri at başının tokoyunan, biri narındın salkın törünön, biri jumgaldın marinkasından geçkejük çıkkan, bugün emi ötkö menen ketkendi jakşı bilbegen jaňymyňga özlörün el üçün, yer üçün jana aябай kızmat kılgan işmer kılıp görsötüp, televizor menen kesittin betinden düşpöy, ıgı gele kalgan jerde bul biydikti da jamanday koyup, Maten kanday kişele dese, boluşunça boktop keletkan narındın atka minerlerinin ayrımlarının göstörü hazırda tirүү. O buların ilebinen ambışıp turgan çağında öňdü tüstü kız kelinderide kırbastan, aga deyre mıltıktın ünün ukpagan, koy menen koşa jayılıp жүрgön armandu üzöngü kuştun eçkiteke arkar kulcalarında kalaşınça kırdığı çirkin. Men poeziyaga keç geldim. Alakanday aptap degen ır jıynagymdy okup, Kırgız adabiyatynyň klassigi Süýünbay Eraliýew kuwanyp, pikirim birinci bolup bildirdi. Bul oňoý bolgon jok. Ulu akyndyn batasy meni kadimkidey agartyp kögörtdü. Barынан kızıgı 38 yaşka çygyp, 40ty tayap kalgança men sanaly gana ırlardyn avtoru bolupmyn. Çynygy çygarmaçylygym 38 yaşımda baştaldy. Negizki çygarmalarym 22 ýyldyn aralygynda жазылды. Ömürümdün köbü takay tar bölmede ötkendükten kanday şartda bolsa da iştep kete bergenge könüp bütköm. Küýüldögen stanoktorun arasına taştap kesse de ır jasıp makala jasıp oltura berem. Irlarımdın yerlik barın 12 çarşı metrelik bir bölmede. Bir jagынан ızıçuu düşüp baldarım oynap, bir jagынан televizor, bir jagынан zeyne sayrap jatkan uçurda jastım. Kalem garmap kagazga olturarım menen skafandr giyip algansıp, özümden başkan ukpay, körbey kalgan kasiyetimdin paydası maga ömür boyu tiydi. 80-nji ýyldyn güzünden 83-nji ýyldyn güzüne çeýin Zeyno köbüs kiçinekey iki kızыбыз menen narındagy Abdurrahman atanın boyu bir garış yer tamında yaşadık. Abdurrahman ata menen Ani papa atenebisten artık asıl jandar ele. Kazandan ot öçpögen bul kişiler Kudaydın kuttuu günü tamagyn asyp koyup gün gelsem de, tün gelsem de meni kütüp olturçu. Kapıstan jan düýnem sapırılıp, jamgır töküp turgan gündördün birinde bir köy üstü men, arka üstü ala salıp narın oğunap, Kızılgıyan toğlordun köldögen göz yaşın tiktip olturup, jamgır degen bir sonun ırjasıp, aga koşup bir tovurumdy, lençil jaşka, Nuralıga jönötüp jiberip, köp ötpöy alarım basılıp çıkıp, oşondan başta borburga ketkim gelip, takır ile tokton albay, iyiligi balganım este. Adamdın baskan jolunda sözsüz aga Kıdır aleyhissalam jolugat. Bir emes 3 jolu jolugat dep aytışat. Kıdır aleyhissalam maga da joluktu. Jaş çağımda akın jumakantının seyi tuva bolup, keyin jol istep boğulup turgan kezimde жазуучу Hasanbek Istamov bolup joluktu. Bara çында bile жалгыз көстүү narınga batpay, jok bolup keterimde tagdyrıma ötö çoň buruluş jasagan, ırlarımdy mykty düşüngön, közüm çöda, közüm joktu da takay maktap süröp dem bergen adam Kırgız el жазуучусу Hasanbek Istamov boldu. Al meni Narın Pravdasındaky ordundan ışkın julganday julup alıp, Toktoguz Satılganov atındaky Kırgız Filarmoniyasынын direktori Daniel Nazarmatovtun albayım dep asman ayga sekirgen oy boyuna koyboy, yer töştükteki elemandı minip alıp, jelgen öpköдөй kara telefonu minip alıp küpüldöp, öküm zordukka salıp durup ele zablitças kılıp olturgusup koygon. Hasanbek Istamov madaniyat ministerinin birinci orunbasarı bolup kürküröp durчу agesti. Atagana toşondo biyiliktin da, biyilikti işlеген kızmatkerlerinin de kadır barkı mıktı eken. Hasanbek Istamov emşi Filarmoniyanın adabi bölüm başçılığına başka bir ön emes. Bolgondo da alıskı toğlu narındın oblustuk kestin işlеген. Madani çörödö atıcıtı turgay, dayın ordu jok men alıp geldi. Buga жооп berүү üçün biraz artka kılçaya geteyin. Üniversitette ayaktap diplom aldık. Kurstaşlarımdın köbü şaharda kaldı. Bir topu Sovettik Kırgızstan menen lençil jaş kesitlerine jana KTR'ga barıp ornaştı. Бүтөр жылдын практикасын Sovettik Kırgızstandын редакциясында өткөргөнүмдүн da
Гезиттин башкы редактору Жаныбек Турсуновдун ат башчылыгы экендиги, ал Тургай уруулаш жакын тууганым экендиги да жардам бербеди. Жаныбек Жумалиевич карандаштай какайган калыбынан жазбай туруп, сиз адегенде коммунист, анан журналист болушуңуз керек болчу. Ошондуктан ала албайм. Ал эми тууган экениңизди мындан кийин экинчи укпайын деп түзел айтты. Жолдогиратов Турсуновдун жардамчысы болуп иштеген коммунист да, журналист да Эсенбай Нурушевдун тууганың экениңди айтпа, айтсаң ого бетер чалкасынан кетет, албай коет деген сөзүн эстедим. Бүгүн Жаныбек Жумалиевичти мени кызматка албай койгондугу үчүн таптакыр күнөөлөй албайм. Атаганат Кыргыздын мына ошол туура бийде тууган жок, туугандуу бийде ыйман жок деген эрежесин азыркы бийликте олтургандар Жаныбек байкебиздей сактаса канчалык өлкөбүз таза болот эле. Ленчил жашка мени менен бүткөн курсташтарымдын дароо эле 4-өө бар орношкон экен. 5-чи болуп мен бардым эле бетинде калбар гезиттин редактору Калыбай Осмоналиев кабыл алмак тургай карап да койбоду. Редактор Мусаев. Табият роологон шыгы менен басма сөздө иштеп, жүрө-жүрө агестеги баш кесип болгон Советтик Кыргызстандын Нарын облусу боюнча өз кабарчылыгына жетип, Тянь-Шандын түтүнүн түрө кыдырып, элдин да, жердин да шартына каныгып, жөө турмушка жетип бышып алган неме, Кайран Сканын кан жинагызып кирип турган маалында анын көзтөй гезитинин сүрсөөлөтүнө таянып, таянганда да мыктап таянып, колхоз башкармасынан тартып райкомдун секретарына чейин түгүн чыгара үшүн алып, мезгил каяка жалп берсе жалп берген жагын көзтөй жабышып, тоголонсо кошо тоголонуп, тас кактаса кошо тас кактап, уруп согуп фелетон жазып, уруп согуп макала жазып, жазгандан эмес чыккандан ырахат алып, бирок замандын түпкү маңызын түшүнүүгө келгенде такыр эле тоң моюндук кылып, көпчүлүк кыргыздардай эле өз алдынча окуп чокугандан, жаңылык издегенден жаа бою качып, өз айткандай ойдо жок жерден обул гезитке редактор болуп калган Дүйшөнбай Мусаев жөнүндө мейли аны башкалар кандай деп айтышпасын, жүрөгүндө адамга кылдай арамдыгы жок. Согоор сокмоксон болуп турган желге эмес, шамалга окшогон, күйөр күймөксөн болуп турган отко эмес, өрткө окшогон. Өр тартып бараткан жашына карабастан ойдо жок иштерди жасап жибермей оёндугу бар. Айтпачы сөздөрдү айтып жибермей алгырдыгы бар. Бөйрөгүн күнгө кактап жаткан көлчүктүн бырын чырынын чыгарып жиберген баланын ташына окшогон шоктугу бар. Өзү да баладай тентек, баладай таза киши катары өмүр бою эсимде калды. Мусаев азыркыдай урук туугандын учетун ала элек ошол кезде эле Чынжырлуу жолборстун нак өзү болгон Ормон хандын тукум экенине жонун кактап сыймыктанып алар эле. Илгери кыргыздарда башкаларды туура борозо кармап, анысы айланып олтуруп жай чилдеге туш келип, жайдын ысыгы менен узагына чыдай албай кыйналган эл орозону жылдырып бериңиз деп Ормонго кайрылыптыр. Ормон ошондо орозо кышында кармасын деп орозону өзү билип эле кыш мезгилине которуп салганын ушул кезде да аңыз кылып айтып жүргөндөр толтура. Да ана кыргыз деп мына ушуну айт. Ушунусу менен Ормон оңой көкжал эмес экенин далилдеп турбайбы? Дагы бир көйгөй. Тынч кезде эч качан бир максатка бирикпеген, тынч кезде акылдуу, сабырдуу, терең сөздөргө караганда акылсыз, бузуку, бирөөлөрдү маңдайга шилтеп жибере тургандай ташы көрүнгөн тайыз сөздөргө көбүрөөк ыктаган кыргыз жалпы калктын башына күн түшкөндө гана арстан болуп, жоосун талкалап, жай-жайына тараар замат кайрадан ит менен мышка айланган кыргыз, Кенесарынын кыргынынан сактап калган, кыргыз хандыгын түзгүсү келген Ормонго да бирикпей койгон экен убагында. Ормондун жакшылыгын бат унутуп, айтса жамандыгын гана айтып, эстесе жамандыгын гана эстеп калыптыр. Мусаев да бабасы Ормондон кем эмес көкжалдардын бири болчу. Сиздер, урматтуу радио угуучулар, Кыргыз Республикасынын эл акыны, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Шайлообек Дүйшеевдин Агындылар аттуу китебинен автордун көркөм окуусунда улантып уктуңуздар.